Саламатсыздарбы? Менин атым Оторбаев Топчубай. Учурда Ош шаарында Келечек балдар чыгармачылык борборунда хореограф болуп иштеймин. Би деген мен үчүн мен жашоом, тапкан наным. Кыскача ушундай. Бидин көп түрлөрү бар. Элдик бийлер болуп бөлүнөт. Элдик бийлер, заманбап бийлер, жеңил бийлер. Элдик бийлердин ичинде эле өзү көпкө бөлүнөт. Мисалы үчүн ар бир улуттун бийлери ушундай да. Заманбап бийлер өзүнчө бөлүнөт. Хип-хоп, брейк данса, болуп, тектоник болуп. Жеңил бийлерде жанагы вальс, ушундай сыяктуу, танго дегендер. Бидин аттарыны деген биди коюучулар ойлоп табат. Мисалы үчүн биз ошон хореографтор ойлоп табат. Мисалы үчүн бир музыкага бий койсок, ошонун мисалы үчүн жалаң кыздар бийлегенде, мисалы үчүн Кызыл гүл деп коебуз, же болбосо ушул сыяктуу да. Бидин аталышы, же болбосо Садак какты ушундай. Же болбосо кыздар менен балдар баягы ат чабыш бийини көрсөтсө, ат чабыш бии деп коет. Ушул сыяктуу эле. Бийлөө үчүн адамга биринчиден ден соолук керек, экинчиден убакыт керек, үчүнчүдөн каалоо керек. Каалооң жакшы болуп турса, убактың болсо, ден соолугуң жакшы болсо, бийди үйрөнүп кете аласың. 6 жаштан баштоо керек, себеби дегенде баягы адамдын сөөктөрү жумшак болот ошол учурда. И жанагы маалыматтарды жакшы кабыл алып болот да. Мындайча айтканда мээ пустой болот. Ошол кезде жакшы өздөшүрүп кетсе болот. Токтотпой эле бийлеп кетсе болор, потому что бий деген бул спорт да, ден соолукка өтө пайдалуу нерсе да. Канчалык адам кыймылда болгон сайын адамдын каны жүгүрүп турат. Ошондуктан 50-60-70 жашка чейин бийлеп жүрсө болор. Ар бир күнү эле. Далилдей алам, анткени жакшы бийлейм. Ар улуттун бийлерин бийлей аламын. Ошо менен катар эле элдик бийлерди жакшы коебуз буюрса, ошондуктан бийчи экенибизди далилдей алабыз. Бийчилердин тамактануусу жакшы болуш керек. Сөзсүз 3 маал тамактаныш керек, күчтүү тамактаныш керек. Анткени канчалык энергия кетирген сайын, канчалык адамда күч энергия кеткенде ошончолук требовать этет да. Ошондуктан көбүрөөк тамактаныш керек. Анан көбүрөөк сууларды ичип туруш керек. Себеби адам тирилген сайын сууга камсыз болуп тамак ургап. Ошондуктан көбүнчөсү жакшы пайдалуу сууларды ичип туруш керек. Баары эле бийчи боло албайт. Бул биринчиден Кудайдан берген талант. Бирок ошентсе дагы баягы жана айтып өткөндөй адамда каалоо тилек көбүрөөк болсо, желаниясы болсо, алар ошо бий кружокторуна барып, иримдерге барып, бийлерди үйрөнүп, бийчи болуп кетсе болот. Болот, көбүнчөсү аял кишилер жанагы курсак бий деп коет го, таанышып ата. Ошолорду барып, залга барып, үйрөнүп, ошол ашыкча салмактан арылса болот да. Ошо менен катар эле, дагы кандай десем, ашыкча салмактан ошо көбүнчөсү танышып атаны бийлегенде арылса болот. Дагы заманбап бийлер өтө күчтүү энергияны талап кылгандыктан ошо заманбап бийлери көбүрөөк салмакта арылса болот да. Бийдин мага тийгизген таасири өтө чоң. Себеби дегенде азыр жашоодо деген мен таап аткан наным десем болот, ырыскым десем болот. Анткени ушул жумушум, эртең менен жумушка барамын, как положено, кечке чейин жумушта боломун. Жаңы бийлерди коебуз, окуучуларга бийлерди үйрөтөбүз. Ар тармакта заманбап бийлерди үйрөтөбүз, элдик бийлерди үйрөтөбүз. Ошондуктан бийсиз жашоо токтоп калат го дейм. Ошондуктан бийдин деген бизге бир эле мага эмес, көпчүлүк адамдарга тийгизген таасири өтө чоң. Кыргызстандан алып карасак, Бишкекте Сейтек балдар борборунда шаттык бий ансамбли бар. Өтө чоң, Кыргызстан боюнча белгилүү. Ошол ансамблдин жетекчиси Эрик Латыпов жана Сыра Жапар кызы.
ошолорду үлгү тутабыз, анткени ошол жерден билим алганбыз. Творчествосу өтө күчтүү, баалайм, ошолорду үлгү тутабыз. И ошолорго карап биз өсүп келатабыз. Буюрса аларга азыр кече жакында 25 жылдык юбилейин өткөрдү. Бизге эми 6 жыл болду. Буюрса дагы Кудай буюрса ден соолук берип турса 20 жылдык, 25 жылдык ошолордун деңгээлине жетебиз деген үмүттөбүз. Дүйнө жүзүнө алып караганда баарына белгилүү Майкл Джексон бии абдан күчтүү, абдан таасирдүү бийлердин катарын толуктайт. Бийчи дегенде эми ар кандай бийчилер бар да. Мисалы үчүн мен өзүмдү айтып карасам, биз эртең менен саат 7:30-8:00 турабыз. Курсак тойгозобуз. Саат 9-да биринчи жумушка барабыз. 9-да биринчи составдагы группалар келет. Кичинекейлер, кенже тайпалар. Аларга 10:30-гача сабак өтөбүз. Алар кеткенден кийин эле экинчи тайпа келет. Средний группа келет. 10:30-12-ге чейин агалардыкка сабак өтөбүз. Сабак өткөндө кандай? Жарым саат разминка болот. Жана буттарды станок менен иштейбиз, буттарды чоебуз, колдорду чоебуз, денени калпка келтирип алабыз. Андан кийин мурунку коюлган бийлерди повтор кылып кайталайбыз. Анан жаңы бий коебуз. Жаңы бий койгондо биринчи эле сразу музыканы коюп кое албайбыз. Кыймылдарды үйрөтөбүз. Кыймылдарды үйрөтүп бүткөндөн кийин аны баарына тегиз чогуу жасатып үйрөтөбүз. Андан кийин музыкага калып болот. Андан кийин обед болот. 12-ден 1-ге чейин, 1-ден 2:30-га чейин кийинки группа келет. Андан кийин 2:30-дан жарым саат перемена болот. 3-төн саат 4:30-га чейин уже чоң группа келе баштайт да. Чоң кыздар келип, 18 жаштагы өйдөгүлөр келе баштайт. Андан кийин ал бүткөндөн кийин кайра саат 5-тен 6:30-га чейин чоң эжелерибиз келет. 30 жаштан жогоркулар фитнеске, таныс ишибатка келет. Ошентип эле кеч кирип кетет. Болду. Анан кечинеси концерт болсо концерттерге барабыз, той болсо тойго барабыз. Ошо менен түнкү саат 12-1-де үйгө кайтмай, кайра эртең ушуну күнүгө ушундай. Бийчилердин репетиция учурунда көбүнчөсү жагын келген кыздар, балдар өздөштүрө албай, бий кыймылдын өздөштүрө албай кыйналат, урушуп калат, ошондой кыйынчылыктар болот. Ал эми концерттерге барганда же тойлорго барганда суукта жеңил формалар болот да, жеңил формалар менен баягы номерин күтүп калып, сууга өтүп калат. Ушундай кыйынчылыктар көп да. Фестивалга барганда балдар менен мисалы үчүн учабыз да, бизче заграницага баргандачы, ошондо учканда деген самолеттон очередке туруп калганда кыйналышат, кыйынчылыктары, границадан өткөндө кыйналышат. Себеби биз Ташкентке былтыр барганда через Казакстан аркылуу кеткенбиз. Анан Казакстан менен Өзбекстандын чек арасы бир аз эмерак экен да, ошондо өткөндө биз 5 саат туруп калганбыз да, жаш балдар менен Чыңсыкта. Июндун 27 күнү барган элек. Ошондо ысык өтүп, аябай кыйналганбыз. Ошондой кыйынчылыктар болот да. Жакшы жактары деле бар, эми кыйынчылыктары ушундай кыйын эмелер болот. Карьерага өссө, мисалы үчүн раз ушул жумушту баштадыңбы, майын чыгара иштешиң керек и до конца барышың керек. Карьерасычы ушундай болот. Жөнөкөй эле бийлерди коюп эле калып калсаң, ал өспөй калат да. Ошондуктан бийди профессионал деңгээлде и масштабтуу мындай массовка менен иштеп, ошону үйрөнүш керек. Ошондо карьерасы өсөт. Жанагы 4-5 эле адам чогултуп алып бий койгондо бий анча чыкпай калат. Постановкасы бузулуп калат. 20 кыз менен 10 кыз менен иштегенде рисунок түзүлөт. Ошондо бийлерди коюп, форма менен да жакшы иштеш керек. Ошондо карьерасы өсөт деп ойлойм. Албетте билим алыш керек. 5 жыл окуш керек. Бий тууралуу да эми бар да, атайын 5 нөлөдө окутат. Ошол 5 жыл окуш керек. Ошондо бийчи болуп чыгасың. Ар бийде ар кандай кыймыл болот да. Мисалы үчүн кыргыз бийинде өзүнчө кыймылдар кетет. Орус бийинде такыр башкача кыймылдар. Кыргыз бийине окшошпойт. Ошол сыяктуу эле ар бир кыймылды биринчи этап менен кетет. Жана айтып өткөндөй кыймылдар 1, 2, 3, 4, 5 деп үйрөнүп алабыз. Айлама кайра дагы 1, 2, 3, 4, 5 деп үйрөнүп алабыз. Андан кийин общий количество менен иштешебиз. Анан полный бардык кыймылдар үйрөнүп бүткөндөн кийин гана музыканы коюп алып даярданабыз.
музыка дал келип түшкөндөн кийин артистизм деп коет, синхронность деп коет. Ошолор полный карап даярдап чыгабыз. Мисалы үчүн биз бир бийди үйрөнүү үчүн 3 ай даярданабыз. Үйрөнсө болот, бул эми жанагы өз үчүн для себя деп коет го, өз үчүн үйрөнгөндөр үчүн кинодон көрүп үйрөнсө болот. Ал эми могу коллективге же ансамбльге келгенде кинодон карабайт. Ошол мугайимдин айтканын кылып, ошол хореограф кандай кыймылдар көрсөтсө, ошолорду карап, ошолор үйрөнүш керек. Бийди көбүнчөсү студияларда үйрөнөт. Атайын залдар бар, ошол жерге барып үйрөнөт. Жөн эле үйрөнүп коет, биринчи жазылыш керек группага. Жазылып, фамилиятын жазылып, туруп списоккочу. Андан кийин үйрөнүшөт. Бийчи ар бийчи ар кандай айтып атат да. Мисалы үчүн хореографтар айлык алып табышат. Ансамбльде бийлеп аткан солисткалар тойлорго барып бийлегенде, концерттерге барып бийлегенде ошол канча сомго сүйлөсө ошого карап алышат. Кесибимдин эмнеси чыгат? Көбүнчөсү ошол башка фестивалдарга, конкурстарга, башка границаларга барганда, башка заграницаларга барып, башка мамлекеттерге барганда ошол көбүнчөсү ошол нерселер чыгат. Себеби башка жерди, элди көрүп, суктанып, ошол нерсе көбүрөөк чыгат. Жаңы өсүп келаткан жаш өспүрүмдөргө, бийчи болом дегендерге ошол биздин чоң келечек балдар чыгармачылык борбору бар Ош шаарында. Ошол жерге барса көп ансамбльдер бар. Таэлия, Ароке, Роза, Нур, ошол ансамбльдерге барып жазылып, ошол жерден чындыгы профессионалдык деңгээлде бийлерди үйрөнсө болот. Үйрөнүп, ошол ансамбльдер кошулуп, сахналарга чыкса болот, концерттерге чыкса болот. Чакырганыңыздарга чоң рахмат.